Ош шаарында мөмө жемиштер менен түрдүү азыктарды акустикалык ыкма менен тоңдурган соода логистикалык борбор иштеп жатат. Ал өткөн айда эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө башчысынын онлайн катышуусунда ачылган. Жаңыдан ишке кирген борбордо жумуш кызуу. Тоңдурулганда Сыйымдуулугу 2000 тонна болгон борбордо продукциялар жаңы ыкма менен, тактап айтканда ультра үн аркылуу тоңдурулуп, экспортко чыгарылат. Ал кадимки муздатуудан айырмаланып, азыкты ичинен сыртка чейин тоңдурат. Натыйжада мөмө жемиштер менен жашылчалардын даамы, түзүлүшү жана пайдалуу элементтери толук сакталат. Малинанын өзүңөр көргөндө карасаңар, полностью вкусовой качестволору менен формалары полностью калат. Мына тоңдурулган. Көрдүңүзбү? Мыналарын. Формаларын дагы жоготпойт да. Коконгляр, мөмө жемиштер, капуста, брокколи, болгарский бүтүн тоңдурсак болот. И бүтү тоңдурулат да, бүтү экспорт болот. И биринчи очередь биз, конечно, немени внутренний рынокто обеспечить этебиз. Биздин өзүнүн ички рынокто, анан кийин сыртка. Потому что сыртта эми ар кандай болуп калат экен, жол тосулуп калат, башка болот. Ошондой болбош үчүн биз биринчи Кыргызстандын ичиндеги ритейлерлер менен контракттарыбыз бар. Фермерлерибиз уже продукцияларын тапшырып баштатат. Мына уже малинар бул кадамжайдан келген. Жаңы борбор мамлекеттин колдоосу менен курулуп, 64,5 миллион сом сарпталган. Ал өлкөнүн агро өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө, дыйкандарды колдоого жана кыргыз продукциясын дүйнөлүк деңгээлге чыгарууга чоң салым кошот. Азыркы күндө кадамжайдан малиналар менен сүйлөшүп келебиз. Ноокаттан тоже малиналар. Анан кийин аравандан брокколи, капуста, цветная капуста болгон ошолорду. Анан алай жактан уже мөмө жем картошка, сабиз, аларды дагы биз тоңдуруп, фасовкалап, даяр кылып упаковкалап. Бүт ушул мөмө жемиштердин бардыгы сыртка экспорт болот. Жогоруда айтылгандай, мында дыйкан фермерлер азыктарын эми алып келе башташты. Айтымдарында бул жайда сактоо алар үчүн бир топ ыңгайлуу. Анткени узак мөөнөткө сакталган продукцияны каалаган мезгилде сатабыз дейт. Ошол складкан ашыл дыйканчылыктарды тоңдуруп, ошол мөмө жемиштерди алып келгенге жакшы болду бул жакчы өзү негизи. Ошол. Эмне тоңдурасыз? Эми ошо болгарский ошондой нерселерди, калемпир, болгарский ошон жашылча жемиштерди тоңдурса болот да негизи. Сизге жакын экен да? Бизге жакын эле. Биз ошо Керментодон турабыз өзүбүз. Аталган борбор өлкөнүн түштүгүндөгү дыйкан, багбандар менен биргеликте иш алып барат. Баары биригип айыл чарба кластерин түзүшөт. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.